Номер 31 шаардык бала бакча быйыл капиталдык оңдоодон өтүп ишке кирет. Учурда негизги корпусу жаңыланып, ички жасалгалоо, тышкы инженердик тармактарды алмаштыруу иштери уланууда. Өткөн жылдын ноябрь айынан бери 40-ка жакын куруучу тынымсыз иштеп, 10 айда курулуш объектисин тапшырганы турат. Сырты, ичи, капремонт, подвал, решетка, забор, навес, брусчаткалардын бардыгы капремонт от и до. Буюрса 90% бүтүп калды, 10% калды. Ошо 10%ны ушул 15 күндүн ичинде орто мөөнөттө бүтүп калабыз, Кудайым буюрса. 100дөн ашык балага ылайыкталган бакчанын имараты мындан 65 жыл мурда курулган. 2019 жылы бөбөктөр уктап жаткан бөлмөнүн шыбы кулап, бакча авариялык абалда жабылган. Эми 30 миллион сомго толук оңдолуп, сырткы көрктөндүрүү иштери жасалууда. Биринчи жолу ушундай капитальный ремонт жүрүп атат, то есть реконструкция детского сада. Буга чейин биз космический ремонтторду жасап жүргөнбүз. Биздин бала бакчага көп балдар келишет, барлык биздин шаардагы райондун баары келишет берге, потому что бул центр города. Бул бала бакчада мурун 200дөн ашык балдар тарбияланып чыгышкан. Шаар боюнча быйыл 10дон ашык бакча ишке кирет. Ага 1,5 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Курулуш иштерине 900 миллион сом шаардык бюджеттен, калганы мамлекеттик казынадан сарпталат. Бул маселе негизи өзүбүздүн кала башы Семил Музакуловичтун түздөн түз көзөмөлүнө турат, өзү карап жүрөт. Эми буюрса бул маселелерди дагы алдыга жылдырып, эмдиги жылы мындан да көп бала бакчаларга курганга биз аракет кылабыз. 50 миңден ашык калкы бар Арча Бешик жаңы конушунда буга чейин бакча болгон эмес. Шаарга балдарын ташып түйшүк тарткан ата-энелердин арызынан улам 2 кабаттуу чоң 180 орунга ылайык бакчанын курулушу бүтүп калды. 2000 чарчы метрден ашык жерге заманбап үлгүдөгү имарат түштү. Ага шаардык бюджеттен 81 миллион сом сарпталды. Быйыл буга чейин бакча болбогон конуштар камсыздалууда. Быйылкы жылы мына Агордо конушунда чоң 280 орундук бала бакчаны куруп атабыз. Андан сырткары Дордой конушунда 140 орундук бала бакча, Келечек конушунда 100 орундук бала бакча, 140 орундук бала бакча Ак Босого конушунда курулуп атат. Андан сырткары Көкжар конушунда 280 орундук бала бакча курулуп атат. Булар мына Көкжарды эске албаганда калган биздин конуштарда биринчи бала бакчалар бул. 1,5 миллиондон ашык калкы бар Бишкек шаарында учурда 94 бала бакча бар. Бул жалпы муктаждыктын 40 гана пайызын жаба алат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.